Assalamu alaikum, урматтуу Супер Кечи порталдын жалпы колдонуучулары. Супер ТВда кайрадан зор шоу. Силер менен Зияш Турдубеков. Бүгүн биздин жылдыздар суу үстүндө жарышмакчы. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Котманды күнүңүздөр менен урматтуу айымдар жана мырзалар, аба ырайынын суугунда суукка карабастан зор шоу өз көрсөтүүсүн улантат. Бүгүнкү биздин катышуучуларыбыз Кыргыз өлкөсүнө таанымал инсандар. Оюндун эрежеси боюнча эки тайпага бөлүнмөкчү. Азыр бул жерде өз ара сүйлөшүүлөр болуп жаткан кези жана ошондой эле өз тайпаларын курап жаткан кез. Андыктан мен сиздер менен эки тайпанын курамы менен тааныштыра кетейин. Биринчи тайпанын аталышы Акула деп аталды. Жана башкы капитаны актриса Алиша Дия, Курал Чокоев, алып баруучу Максат Надырбеков. Бул оюнга дагы бир кыз келмек, бирок кандайдыр бир себептер менен келе албай калганга байланыштуу ордуна биздин алып баруучу Зияш Турдубеков кошулду. Экинчи тайпанын курамы менен таанышып алыңыздар. Бүркүттөр деп аталды. Башкы капитаны МК жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Примбирдиев, Максат Садырбеков жана KG Эльмурат. Оюндун биринчи бөлүгү башталганы жатат. Биринчи оюндун шарты боюнча биринчи тараптан экинчи тарапка сүзүп өтүү керек. Бул оюнда кайсы тайпа мыкты болуп чыгат, чогуу көрөлү. Алгач капитандар баштап берүүнү туура көрүштү. Алиша Дия жана МК. Калысын ышкырыгы жаңырды. Бул жерде МК мыктылыгын көрсөтө алабы же жокпу? Алиша Дия эч кандай башын көтөрбөстөн экинчи тарапты көздөй ылдамдыкта. МКдан эч кандай кем калбай келе жатат. Андыктан Алиша Дияда чоң мүмкүнчүлүк бар. Эдедейс баракелде Алиша, эч кандай айырма жок. Экөө тең бирдей. Алиша чарчап калгандай болгону бир канча секундда артта калып калды. Анткени менен МК биринчилерден болуп жетти. Кийинки кезек Максат Садырбеков менен Курал Чокоев жеңиши биринчи боло алат. Бул жерде Максат Садырбеков колдорун алыс аралыкка таштап, Куралды бир топ артка калтырып салды жана биринчи болуп жетти. Кийинки атаандаштар KG Эльмурат жана алып баруучу Максат Надырбеков. Албетте, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй Максат Надырбековго караганда KG Эльмураттын ылдамдыгы жогорку деңгээлде. Дал ушул жерде Эльмурат өз тайпасына жеңишти жакындатып берди десек болчудай. Анткени менен биринчи болуп жетти. Кайрат Примбирдиев мынакей атаандашы Зияштан эрте секирди. Зияш өз өнөктөшүн күтүп калды. Караңыздар, Кайрат тупулдаган бойдон ортон каралыкты бузган жок. Зияш канчалык тытынбасын баары бир майнап чыккан жок. Демек Бүркүттөр командасында бир упай. МК менен тептен эле келдиңиз. Айырма болгон деле жок, Негизи бала менен жарышкан кандай экен? Наоборот, жакшы, потому что билесиң да, бала сенден күчтүүрөөк. Отуруп калсаң деле уят эмес. Ошондуктан МК менен особенно мага жакты. Азыр акырындан тамашалап айтатам, азыр утуп койсоң акырын утап жүрдү. Башында башчыска болуп сүзүп барат. Капталчы көзүмдү ачсам бирок бир аз алдыга кетип баш чыгарып алган. Болбойт да, анан кубалып жетип баш кетти. Кыз кумай болду да. Аягында биринчи келмедимби? Кичине аштым максимум. Мончалык. Максат байке, эстафетаны сизге бат эле берди, бирок сиз эмнегедир кечирээк сүзүп келдиңиз. Өзүңүзгө билинеби? Мен эрте секирип алдым. Бизге жете элек да. Анан түшүп кеттим да просто карап атып. Анан болушунча аракет кылдык, бирок сууга каршылыгыбыз көрөк болуп калдык шетте. Себис болду. Ала пайда жок. Мына ушундай достор, оюндун экинчи бөлүгү дагы келип жетти. Оюндун шарты боюнча аркан тартышмай, бул албетте кыргыздардын байыркы оюну. Андыктан азыр бул жерде Акула командасы упай ала алабы же жокпу, силер менен чогуу көрөбүз. Кайрадан капитандар баштап берүүнү туура көрдү. Бул жерде Алиша Дия жана МК
кимиси мыкты боло алат. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Алиша Дия күч атасын тааныбайт демекчи. Караңыздарчы, мыкыны сууга тартып, өз командасына упай алып келди. Кийинки кезек. Караңыздар, салмактуу Максат Надырбеков жана KG Элмурат. Бул жерде кимиси мыкты боло алат. Кандай гана сонун тартыш, ал эми бул жерде кимиси сууга кирип кетет. Албетте KG Элмурат. Кийинки кезекти күтөбүз. Курал Чокоев жана Максат Садырбеков. Курал Чокоев бул жеңиш керек, себеп дегени жана жеңилип калган. Караңыздарчы, фокустук. Эми жигит болгондон кийин бул нерсеге жөн гана көз жумуп коюш керек. Албетте жылмаю демек баары сонун. Бул жерде упай албетте Акула командасына берилет, себеп дегенде кулап калганга байланыштуу өз милдети менен упайын өткөрүп берди. Кайрат Тиринбердиев жана Зияш. Демек аркан тартыш оюнунда Акула командасы упайды илип кетти. Эсеп саны 1-1. Arkan tartışta taygon ketdingizlar. Эмне үчүн да койсун? Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Негизи мындай бир тартып, анан экинчи жолу тартканга кичине мындай эме керек экен да, местач. Анан ошо экинчи жолу тартып ийгенде оң колум тайып кетти. Негизи. Кеттиби? Нормально. Ооба, жок, аккуратно бетиме түшүп калганы эме болду, эң башкача. Негизи мындай жакшы эле, эч кандай эме жок, мындай кичине шишип калды. Бирок нормально. Максат бекени жыгып койдуңуз да? Я. Ой, кечирип коңуз десе. Мындай кооптуу экен, чынын айтсак. Анан мисалы үчүн биз башында билип бул жерден машыкпагандан кийин мындай кооптуу жерлерин билген жокпуз, ошондуктан атайын эмес, фокустук болуп кулап кетти да Макс. Анан билбейм мен. Атак күнөө өзүндө. Жыгылып мындай ашы чаппаш керек да просто. Эми менен дегендечи. Бирок жакшы, таймаш жакшы. Эмне демекчибиз? Сонун барды. Утсаң чуктуруп енді чөктүрүп енді қорқтым да. Доста киноларын көріп қалғым келді. Анча балдарды жаншып қойшы. Ошон ішінде. Эми кызга біраз уступать етіп қойыш керек тұралы. Деп қойды. Мейлі. Oyundun 3-cü bölügüne dağı gezek gelip жетти. Бұл oyundun аталышы гандбол. Тақтап айтканда суу үстүндөгү футбол. Гандболдо кадимкидей эле кичинекей дарбаза болсо, бул oyundun эрежесинде ар бир тайпанын өзүнүн бирден мамычасы бар. Ошол мамычага топту тийгизүүсү зарыл. Ал эми бул оюнга жалпысынан 3,5 мүнөт берилет. 3,5 мүнөттүн ичинде командалар мамычага тийгизип упай алыш керек. Караңыздарчы, Курал өзүнүн боюна ишенип, топко көбүрөөк ээлик кылып топко жетип барды. Өз өнөктөшүн издеп. Өнөктөшүнө топту чыгарып берди. Максат бул жерден эмне кылат? Жок, кайрадан бул жерден караңыздарчы. Кичинекей бою менен бат-баттан чаба урган Кайрат Тиринбердиев жетип барды. Топ менен Зияш. Эмне кылат? Мамычага узатылган сокку аз гана жерден эсеп саны ачылып кала жаздады. Балким бир аз оңго урганда эсеп саны ачылмак. Топ менен кайрадан Кайрат Тиринбердиев мындай мыкыга чыгарып берди. Алиша Дия мыкыга сонун мүмкүнчүлүк келди. Бул жерде мыкы мамычага узаткан, бирок Алиша Дия бети менен тосуп өз мамычасын сактап калды. Топ менен кайрадан Курал Чокоев. Мынакей сонун мүмкүнчүлүк, эч кандай коргоочу жок. Бат-баттан сүзүш керек, бирок колунан топ чыгып кетти. Эмне кылат? Артына келе жаткан Кайрат Тиринбердиев бат-баттан чаба куруп, максатка тоскоолдук жаратууну көздөп келатат. Сокку узатылды, бирок соккусу даана табай барган жок. Жетпей калды. Топко кайрадан Зияш келди. Зияштын артында коргоочу Максат өзүнүн ыкмасын
Суга чөктүр ыкмасын колдонду. Кайрадан кимиси топко биринчи элик кылат. Топ менен кайрадан Зияш топко жетип барды. Кайрат Пиринбердиев жазгырып өттү, сокку узатты, бирок соккуну Максат Садырбеков сол колу менен Мамычаны тосуп куткарып калды. Топ үстүндө болгон жарышта Кайрат Пиринбердиев Куралды чөктүргөнгө аракет кылды. Бирок Курал өз атаандаштарына мүмкүнчүлүк бербей, мына мындай боюнун узундугу менен бул жерде Кежел Муратты кармап турууну көрдү. Топ менен кайрадан Кайрат Пиринбердиев мынакей атаандашын жазгырып өткөнгө аракет кылган, бирок оң колу менен Мамычаны тосуп калган Курал кайрадан көбүрөөк топко ээлик кылып, топ менен азыр өзүнүн өнөктөшүн издеп жаткан чагы. Чыгарылган топ ортого түшүп калды. Кайратпы же Зияшпы? Албетте Зияш. Топко биринчилерине болуп жетип барып, топту бул жерден алып кетти. Азыр шашпастан өз өнөктөшүн күтүп жаткан Гербези. Бул жерде Максат Садырбеков Мамычан тосуп алган. Бизге берилген 3 мүнөт соңуна келип жетти. Окшойт азыркы соккулар. Сокку узатылды. Курал жана Зияштын соккулары Мамычага жакшы эле көздөй барды. Бул жерде Максат Садырбеков жана Мыкы өз Мамычаларын мыкты куткарды. Гандбол оюнунда эки команда тең Мамычага тийгиз албай калганга байланыштуу азыр бул жерде 7 метрлик сокку берилет. Эгер ушул 7 метрлик соккуда эки Мамычаны жыгытса 2 упай, ал эми бир Мамыча голаса анда бир эле упай. Акула командасына Максат баштаганда, Максат өз соккусу менен азыр сол тараптагы Мамычаны көздөй урган, бирок жакындаган жок. Топ менен Курал өз соккусун азыр кайсы Мамычаны көздөй ыргытат. Жок, такыр эле тала сыртына чыгып кетти. Алиша Дия өз соккусу жеткен жок Мамычага, балким күч жетпей калган. Балким бир аз катуураак ыргытса эки Мамычаны кулатмак. Зияш өз соккусунда кийинки команда Бүркүттөр командасына бере турган болсок, Кайрат Пиринбердиев дал ушул сол жактагы Мамычаны көздөй сокку узаткан, бирок жакындап койгон жок. Ал эми Мыкы оң тараптагы Мамычаны көздөй сокку узаткан, жетпей калды. Топ менен Максат азыр кайсы Мамычаны көздөй урат болду экен, такыр эле тала сыртына ыргытып салды. Акыркы мүмкүнчүлүк Бүркүттөр командасында. Негизи волейбол ойноп турабыз, волейболго кызыгам. Анан биякта атаандаштарыбызды көрдүк. Анан сууга түшкөндө биринчи жыйынтык чыгарды. Анализ кылдык, суу чукур экен, аябай. Анан жөнтүрүп ыргытканга болбойт. Көрүп атабыз, топтор бер жака болот. Анан сууга чүңкүп туруп, точно расчет алып алып анан ыргытсак дейди. Оюндун жыйынтыгында Бүркүт командасынын оюнчулары мыктылыгын көрсөтүп, жеңишке жетишти. Ал эми Акула командасы экинчи орунга татыды.